Баткен облусунун Ак Татыр айылында элдик кошундун балдары 600 кг жүзүмдү дарыяга агызып жиберишкен. Маалыматка ылайык, Лейлек районунун Арка 2 айылынын 38 жаштагы тургуну 24-июль күнү өзүнүн спринтер үлгүсүндөгү унаасына 600 кг жүзүм, 600 кг алма жүктөп Бишкек шаарына алып бараткан. Болжол менен саат 23:30 чамасында Ак Татыр айылында элдик кошундар автоунааны токтотуп, жемиштер Тажик Республикасынан аткезчилик жол менен бара жатат деп айдоочуну уруп, 600 кг жүзүмдү дарыяга агызып жиберишкен. Бул факты Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 119-беренеси майда бейбаштык менен катталып, текшерүү иштери башталган. Андан соң 24-июлдан 25-июлга караган түнү Ак Татыр айылында элдик кошундар Лейлек районунун Маргун айылынын 35 жаштагы тургунун спринтер автоунаасын токтотуп, 2,5 тонна жүзүмүн аткезчилик жол менен келе жатасың деп жүзүмдөрдү жок кылышкан. Бул факты боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Учурда Ак Татыр айылынын 6 тургуну суракка чакыртылган.